Яндекс такси боюнча соцсеттерде да аябай мындай нааразычылык күчөп атат да. Ушул центрден микрорайондорго чыгыш үчүн дагы час пик убагында 500 сомдон 700 сомго чейин чыгып атыптыр да. Мен эми бул таксилердин акчасын арзандатайлы дегенден алысмын. Эми алар май куят, дөңгөлөгүн алмаштырат, машинесин оңдойт дегендей. Кеп башка жакта болуп атат да, мына Яндекс 20% алат экен да. Мисалы 500 сомго жеткирсе, 100 сомун алып коет дегендей. Ошону бир карап чыгыш керек да. Яндекс ушул ай сайын канча салык төлөп атат, бир жылда канча салык төлөп атат, эмне иш кылып атышат. Ошондо час пик убагында ошо процентин керек болсо албай туруш керек да, ошол айдоочуларданчы. Ушуну карап бир кат жүзүндө бир тактап тиешелүү кызматтарга тапшырма берип, бизге кат жүзүндө толук маалымат берип коюңузчу. Бул элде аябай нааразычылык болуп атат. Мына кээде өзүбүз деле мындай шашылыш убакта ошо барып атабыз такси менен. Эми биз го айтпайбыз, мына эл арасында аябай нааразычылык болуп атат да. Ушуну бир маалымат берип коюңузчу. Мына жакында шаардык мэрия эко такси деген эмечи, болбосо ушуну бир колго алышыбыз керек да, жардам беришибиз керек. Ушуну күчтөндүрүшүбүз керек. Өзүбүздүн мына мэриянын таксилерин колдошубуз керек деп майында айтып атам. Ушуга көңүлүңүздү буруп коюңуз, Алмаз Акунжанович. Рахмат.